Бүгүн Кореяда жакшы самалык болуп жаткан учур, анткени биринчи жолу Сеулда кыргыз рестораны ачылып жатат. Ал эми ресторанды ачкан ушул менин жанымда отурган жигиттер. Айтсаңыздар, Сеулда ресторан ачуу кимдин оюна биринчи келди? Эмне себептен? Карасак бардык улуттун ресторандары бар экен. Карасак кыргыз өзүбүздүн улуттук ресторан жок экен, ошого байланыштуу идея мындай ой келди, ачыш. Ушул ресторанды ойлодук, ошо өзүбүздүн кыргыздар көп жерде, ушул Борбор шаар Сеулда ача турган чечимге келдик эле. Бир ресторан же болбосо ушундай жай ачуу Кыргызстанда деле өтө оор да, эми Сеулда кандай? Жеңил эле болдубу дегендей. Эми ойлойм, бул жерде чын айтканда ресторан ачыш деле оңой эмес экен. Ошол кыйынчылыгына карабай, болуш үчүнчү аракет кылдык. Ошол ачылып кетишинечи. Кореяда өзү негизи айтып кетсем, ончолук деле оңой деле эмес экен. Кайрат, ресторанын ачкыча көптөп кишилерден өтсөңөр керек э, Кореяга келгенден тарта. Ошол жөнүндө. Албетте, биринчи келгенде эле биз офиске отуруп алган жокпуз. Стройкада иштедик, заводдо иштедик. Көп кыйынчылыктарды өткөздүк баштан. Бул башталышы деп айтсам болот. Кудай буйруса, Кыргызстанга дагы салымыбызды кошобуз. Кыргызстанга дагы көп нерселерди кылганга аракет кылабыз. Албетте, биринчиден карасак, Кореяда деле жумуш жеңил эмес. Бул жакта өзү негизи Корея эли деген мындай патриоттук сезимдерге ээ болгон эл. Эмне дегенде, ошого байланыштуу булар системасында иштеп, биз ушундай деңгээлге жеттик деп ойлойм. Ушул Кыргызстанга деле кичине биз деле бир стимул боло турган бирдеке ойлоп тапсак, ушу завод, фабрикалар курула турган болсо, ойлойт элем, 5,5 миллион биздин элибиз бар. Мындай деңгээлге жетишибиз оңой эле дейм. Биз мындай Манас атабыздын сүрөттөрүн илгенбиз. Ошондой эле өзүбүздүн нукура боз үйлөрдүн мындай керегелерин түшүргөнбүз, өзүбүзгө таандык болуш үчүн. Бул биз кыргыздарда эле бар эмеспи? Ошондуктан керегелерди койгонбуз. Түштүк Кореянын 1960-жылдан тарта өнүгүүсүн керемет өнүгүү деп айтып коюшат. Себеби жарым кылым мурдагы Түштүк Корея менен өлкөнүн азыркы абалы асман менен жердей. Кореяда дээрлик кен байлыктар жок, бирок азыркы тапта корейлердин экономикасы, айыл чарбасы аябай өнүккөн. Өзүн өзү багат, көп нерсени экспорттойт. Мындай тез өнүгүүнүн себеби эмнеде? И даже очень бедная страна была это 5-6 лет тому назад. 60-жылдары абдан кембагал өлкө болгон, согуш болгон. Корея экономикасынын тез өнүгүшүндө өлкөнүн лидерлеринин саясий эрки чоң ролду ойногон. Бийликке жакшы кадрлар келген, алар так өнүгүү пландарын түзүшкөн. Ошол кезде бардык жеке жана мамлекеттик капиталды өнөр жайды өнүктүрүүгө бурушкан. Жолдорду, аэропортторду салышкан. Дагы бир себеп катары билимди айтыш керек. Себеби эл абдан жакыр болгонуна карабастан акыркы каражаттарын жыйнап, балдарын билим алууга Европага, Кошмо Штаттарына жөнөтүшкөн. 60-70 жылдары жаш улан кыздар тыным албастан суткасына 16 сааттан ашык иштешкен. Кореянын өнүгүүсүнүн башкы себептеринин бири бул калктын тыным албастан эмгектенгендиги жана өлкөнүн өсүшүнө болгон ишеними деп айтсак жаңылбайбыз. Поэтому главное это надо прилежно работать. Жеңил өнөр жай демекчи, өнүгүүнүн алгачкы жылдары бул тармакка абдан чоң көңүл бурулган. Кореяда аты дүйнөгө таанымал ири заводдордон баштап жүздөгөн чакан ишканалар бар. Биз айрым компанияларын кыдырып, алардын ийгилик сырын, Корея экономикасынын өсүшүнө кошкон салымы тууралуу билүүнү чечтик. Кореяда аты кеңири тараган Саму EMC компаниясы мындан 30 жыл мурун дал ушундай деңгээлден баштап, менин артымдагы таштардай болуп жылдан жылга өнүгүп өсүп отуруп, акыры 30 жылдын ичинде дал ушундай бийиктикке жеткен. 우리나라가 70년대 Биздин өлкөдө 70-жылдарга чейин бийик имараттар жок болчу. 70-жылдардын аягында гана асман тиреген көп кабаттуу имараттар пайда болуп баштаган учурда биз офистерди бөлүштүрүүчү тосмолорду иштеп чыгарып, имараттардын бийиктигинин жогорулашына салым коштук. 70-жылдардын аягында дары-дармек, азык-түлүк чыгаруучу фирмалар үчүн биологиялык таза бөлмөлөрдү даярдадык. Ооруканалардагы операциялык жана стерилдүү бөлмөлөрдү курууга да салымыбызды коштук. 반도체나 LCD 등
Дүйнөгө аты чыккан Hyundai компаниясы бир гана автоунааларды эмес, лифттерди, эскалаторлорду жана башка көптөгөн техникаларды чыгарат. Ал эми биз азыркы учурда Hyundai Elevators деп аталган дал ушул компаниянын бир бөлүгүндө жүрөбүз. Азыркы учурда бул жерде жогорку ылдамдыктагы лифттерди чыгарышат экен. Азыр биз алар кандай жүрөт, өзүбүз көрөбүз. Hyundai Elevators лифттерди жана эскалаторлорду чыгаруучу компания. Бул жерде дүйнөдөгү тез ылдамдыктагы лифттерден тарта кемелер үчүн жүк ташуучу лифттер дагы чыгарылат. На данный момент Hyundai Elevator экспортирует где-то в около 50 стран. Учурда Hyundai Elevator 50 өлкөгө экспорт жасайт. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Туркменистан, Азербайджан, Армения жана Казакстанда өз филиалдарыбыз бар. Биз Кыргызстан менен дагы иштешүүнү каалайт элек. Азырынча байланыштар жок, бирок бардык аракеттер көрүлүп жатат. Еще не было, но мы сейчас вкладываем все силы, чтобы развить рынок на именно странах СНГ. Биз дагы компания чыгарган эң акыркы модельдеги лифттерге күбө болдук. Өзүңүздөр көргөндөй, бул лифтте кол менен жазып, мисалы кайсы кабатка баргың келсе, ошону 4 деп жазсаң, 4-чү этажга лифт сени көтөрүп чыгат экен. Бул дагы Hyundai Elevators компаниясы чыгарган өзгөчө лифттердин бири. Ал эми бул лифттин өзгөчөлүгү, бул лифттер ооруканаларда жана башка ушундай сыяктуу мекемелерде колдонулат экен. Бул жерде колуңду акырын эле ичине чейин киргизбей жөн эле мынтип киргизип койсоң, дароо эшик ачылат экен. Анан ичиндеги баскычтары дагы сөзсүз түрдө колуң тийгизип баспай эле акырын жанына жылдырып койсоң эле ушинтип көрсөтүлүп, өзү анан өйдө көздөй каалаган кабатыңа алып жөнөйт экен, элестетсеңер. Албетте Түштүк Кореянын дүйнөдөгү эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуусунда билимдин дагы орду чоң болгон. Корейлер талыкпай эмгектенгенден тышкары окууга дагы абдан көңүл бөлүшөт. Well, I think education important in general. Билим бул баарынан маанилүү болгон деп эсептейм. Айрымдар биз бир нече капиталисттик кыймылдарды жасаганбыз деп ойлошот. Бирок андай эмес. Биздин эң негизги инвестициябыз адам ресурстары болгон. Менин атам, чоң атам дагы ушул университетте иштешкен. Алар Кореяда эч кандай байлык, алтын, жер дээрлик жок экенин билишкен. Бирок бизде мээ бар, акыл бар. Ошондуктан биз балдарыбыздын акылдуу, билимдүү болуп өсүшүнө өөлгө түзгөнбүз. Биздин өлкөнүн ийгилигинин сыры мен билимде деп эсептейм. Probably I think that was the great success factor. Учурда Түштүк Кореянын эң алдыңкы жогорку окуу жайларында окуган кыргыз студенттери көп. Алардын көбү стипендиялык программалар менен барышкан. Улар, Улан менен Азамат азыр Сеул улуттук университетинде магистратурада окушат. Биринчиден келгенде мен таң калыштан болчу, анткени келсең библиотекалардын баары толуп турат. Эл эч жака жылбайт, түнү күнү окушат дайымачы. Биринчиден күнө албай кыйналганбыз аябайчы, анткени корейцлер өзү деле ушундай калып экен да. Эртең менен турушат, бетин башын жууп алып баары эле кайрадан библиотекага киришет. Ошондон кечке чейин окушат да. У них тоже как бы школьный период, у них тоже 2 семестра. Мектепте дагы окуучулар 2 семестр окушат. Каникулдары өтө кыска. Биздей жайкы 3 айлык эс алуу деген жок. Алар жыл бою эртеден кечке окушат. Кореяда жогорку окуу жайга өтүү абдан кыйын, атаандашы күч. Ошондуктан мектепте абдан жакшы окуганга аракет кылышат. Какой-то прогресс они стали добиться могли чего-либо. Университетке тапшырганда системасы бар. 2-3 университет тандайт. Ошо эң биринчиси тапшырганы ошо биринчиси деген ошо Сеулде деп саналат. Ошол деген Кореянын эң биринчи университети деп саналат да. Анткени биздин университет Сеулде, Сеулская национальный. Дүйнө жүзүнүн 40 эң жакшы университеттеринин тизмесине кирет. В связи с тем, что как бы студенты из Кыргызстана разбросаны по всей Корее. Кыргызстандан келген студенттер бир гана Сеулда эмес, башка шаарларда да көп окушат. Бирок негизги бөлүгү Борбордо. Биз баарыбыз чогулуп турабыз. Кээде ай сайын жолугушууларды өткөрүп турабыз. Маселелер болсо чечип, бири-бирибизге жардам берип дегендей. Ошондой эле ар кандай спорттук мелдештерди кечелерде өткөрөбүз. Элчилик менен тыгыз иштешебиз. Алар бизге, биз аларга жардам беребиз. Стараемся тесно сотрудничать с посольством, с различными мероприятиями по встрече гостей, помогать с переводами и с различной помощью, которую мы можем оказывать. Бул болсо Кореянын технология жана илимдер институту.
Кореяда чыгарылган алдыңкы технологиялардын бардыгы бул институттан текшерүүдөн өткөрүлүп изилденет. Эксклюзив достор, анткени Азаттык плюс бүгүн Кореядагы эң алдыңкы нанотехнологияларды изилдөөчү институттун ичинде. Дал ушул бөлмөдө биз азыркы учурда колдонуп жаткан заманбап техниканын ичиндеги атайын микрочиптер, нанотехнологиялар изилденет.